Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгүн биз метро Шолковскийдебиз. Легендарлуу кыргыз самсы номер 1дебиз. Эмне бул самсаны айланчыктап калдыңар деп кече күнү комментарий жазып калды туугандар. Бул самсыны бир жеген адамдар ушинтип айланчыктап кете албай калат экен. Азыр тегерек четин бир көргөзүп, ичине кирип самсыларында бир сыра көргөзүп чыккан туугандар. Так, самсакана мына көрүп турган Шолковский торговый центрдин эле бет маңдайында кыргыз самсы номер 1. Могул жерде парковкалар такситерге бекер туугандар могул жерчи. Азыр кирип туруп ичин бир сыра көргөзүп чыгайын. Жүрүңүздөр анда. Самса бышыттыр. Адам батпай калды. Бардыгы самса жеп атышат, сону самсаларды сону кылып даярдап койду туугандар. Мынакей. Самсалар свежий, соус дейсиздерби, ачуу дейсиздерби, бүт бардыгы бар. Анан айта кетчү нерсе туугандар, эгерде Кончосон каналынан атынан келдик десеңиздер, бул жерде чайы бекер болот туугандар. Ошондой. Ушул жерге келип самса жеп кете бересиздер. Нургазы эмне мынча жок болуп кеттиң деп атасыңар туугандар. Өзү мындай болбош керек эле по идеячы. Кечээ күнү бир 2-3 күн болуп калды. Видео тартып келдим, как положено иштеп, сонун кылып бүт бар жогун айтып деп сүйлөп келгенден кийин эртеси күнү офиске барып флешканы компьютерге салсам эле, флешканы такыр окубай койсо, өткөндө бир флешка алдым, не турак флешка алган окшойм. Бир аз иштеп эле ошентип иштебей калды туугандар. Андан кийин өзүм грипп болуп калдым, үйдө жатып, 3-4 күндөн бери ишке чыкпай, бүгүн ишке чыгайын деп чечтим. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле мен жанагы оператор монтажерунда Кыргызстанга кеткен. Билесиздер өзүңүздөр кандай себептер менен тайгес каза болуп калып, срочно Кыргызстанга келиш керек болуп калып кеткен туугандар. Ошого азырча өзүм оператор, өзүм монтажер болуп видеолор чыгарып турмакчымын. Айдын акырында келет буюрса. Ошого үнүм бир аз ооругандан себептен дагы үнүм бир аз жутурак чыгып атат. Но бүгүн 23 февраль, дагы бүгүн майрамга карата жакшы иш болуп калат деп чыккан атам. Көрөбүз, буюрса майрамдын үстүндө жакшы бир иш кылып зарабатып көргөзүп, ошол тосу менен эле биздин мырзаларды дагы бир сыйра майрам менен куттуктай кетейин. Бизди мекенди коргоп, чек арада жүргөн, служба кылып жүргөн, кызмат өтөп аткан эр азаматтарыбызды бүт бардыгын 23 февраль майрамыңыздар менен бүт баарын куттуктайм туугандар, чын жүрөктөн. Буюрса 1-числодон кийин менин монтажерим келет, буюрса сонун проектлер бар, сонун немелер бар. Эми башталып келатканда ушундай болуп калды, но ничего страшного туугандар. Бүт баарына сабыр кылабыз, сабырдын түгү сары алтын дейт го. Бүт баарына сабыр кылабыз. Келет сонун проекттерди, сонун аппаратура, бүт бар жогон кыскасы мыкты деңгээлде кылып, профессионально сүйлөгөндө дагы, тартканда дагы чисто мындай журналисттер сүйлөгөндө кылып, натуральный профессиональный операторлор тартып аткандай кылып, колдон келишинче сиздерге жагымдуу видео тартууламакчыбыз туугандар. Ошондой. Рахмат анда. Суналабыз, ишти кылабыз. Кеттик анда. Почин. И немножко тормоз был. Так. Наверное, масштаб. Да. Такие маленькие машины делают. Дочери БМВ, что Мерседес. Ужас, как в большом человек залезть невозможно. Пачинди 20 мүнөттө 1090 рубльге алып келдим. Сразу эле дагы бир заказ түшүп калыптыр, Кудай жалгап. Кийинки заказга кеттик. Уже эле башталып атат. Бүт бар майрамда алган. Чымыңдап көздөрү кайнап. Экинчи заказ. Так, 449 рубль. Здравствуйте. Мята, да? Да, на Огродном, да? Да, мята. Хорошо.
Zaказlar biraz maydalanıp oturup bazı жақсы bir zakaz aldım. Nahhabino'ga zakaz aldım. Koefficient menen 32 kilometre 41 minut. Hazır görüyoruz çetke gelmeye kança bölük boldu kenen. Здравствуйте. Так, едем на Хабина же, да? А? Королева 1? Да. На Хабина? Да. Хорошо. Так, на Хабино'ga geldim doğanlar. 37 minutda 2261 rubelga. Qayra qaytamiz endi. Срочно домой qo'yib. Шағда ish жақсы bo'lib o'tadi. Birinchi zakazda olib kelgan жерден Ленинградский проспект deb metro aeroportga zakaz beribdir, обратно на Хабино'dan. Едем на Ленинградский проспект 47 же, да? Да. Правильно, 13. Ленинградский проспект алып келіп таштадым. 35 минут дегенде түшүп келип калдым шара кайра. 1551 рубль болду. Так, daha bir заказга келдим азыр, короче. Ярцевская дейт, 15 километрге 19 минутты көргөзүлдү. Азыр алып келген клиенттер менен уруштум да. Жанагы остановка запрещено знактын астына заказ кылып тур, камеранын астыначы. Прям тоқтосоң эле тартайын деп турат. Ай, ёлки, мында жүрүп койбой. Так, сейчас это не пойдет. Анан кийин бир 20 метр өтүп барып, камеранын астына, чтобы номер тарта албай турган кылып барып токтодум да. Бир 20 метрде аркада калып кетишти. Келип эле, эмне токтобойсуң, биз турган жерге андай мындай дейт. Мен айттым, мен түшүндүрөм. Бул жерде камера бар. Токтосоң тартат десем. Брат, извини. Мы думали, что ты уехал тут. Яндекске айтыш керекпи дейин да, ошондой жанагындай остановка запрещено жерде, мисалы үчүн заказ түшпөй турган кылып койсо, болбосо точка коюлбай турган кылып койсо, чтобы мындай водительдер дагы азыраак штраф ала билет дейт да. Туурабы? Яндекске баруу да, мисалы үчүн акча керек. Любой жерге точка коюла берет. Коюлган жерге биз айла жок барышыбыз керек. Эптеп токтойбуз, аны штрафты алабыз анан кийин мечилат. Ушундай да. Ушундай туугандар, саат 12 болуп калды. 12 болду. 9 заказ кылдым, 8,5 миң болду. Саат 8ден 4 саатта. 8де баштадым эле. Ооба. 8ден 12ге чейин 8,5 миң кылдым, 4 саатта. Страшно коэффициент жанып атат го. Saat 1'ge çeyinle почти 9,5-10 mingge иштеп койдум. Еще бонус бар экен бизде. Линияга койдук. Дальше больше раз. Бүгүн жакшы болот экенбиз. Ана. 1:30 менен 2 минут дейт. Biraz угузуп коеммушсуң ыраган. Так. Айында жүргөндөр сагынгандыр таксинин. Яндекстин шыңгыраганындагы. Рублевский 28, да? Рублевский 28, да? Сейчас я посмотрю. Да. Я еще... Да? Немченкова нет. Да. Село Немченкова, да?
Во двор не пустят, да? Какой подъезд, что-то я не знаю. Вот вроде приехали. Сюда же, да? Да. Сейчас напишу. Все нормально. Ничего не забыл. А вот телефон не твой, Все что ли? нормально, все возьму. Давай выходи. Что? Да, это что? Так, все. Так. 23 minutda geldim. 1729 rubl oldu. Едем Ходенский бульвар, да? Да. А сделайте радио очень в телефоне. Такое повеселее. Повеселее. Да. Сейчас, подождите секунду. Можно ручку, пожалуйста? Спасибо. Hop. Hareket soğandır hep. Spahtadan bodra koyup 40 klient alıp geldik. Saat 2 oldu. 6 saatte bodra iş kılıp koydum. Bırak şu. Erten svadьба var. Zakska çıkışım gerek toğanlar. Oşan için tak bunu. Yarım saatte alıp geldim. 1840 rubelge. Так, отчет айтайын дегенде камераны заряд отырып қалып тұр тоғандар. Az 5 минутқа зарядқа сая қойдым. Шуылдата. Так, туғандар, 12-ге чейін 9 заказ қылыппын. Саат 8-де шыққам, 2-ден 14 минут өтті туғандар. 6 саат болды жүргөнүмө. 8,5 мың, 12-ден кейін 3000 рубль болып тұр. Нормально же, да? Почти 12 мың, 6 саатты. Саатын 2000-ден айланып тұр. 1000 рубльдік сырака кетті. 1000 рубльдік 750 сомға мойка қылдырдым, 300 сомға су алдым. Обед қылғаным жоқ. Азыр үйгө кирип чай ичеп өзөм. 6 саат курсак ачып чарчап келдим. Ошондой турганда 23-үнө дагы сон иш болот эле. Просто эртең свадьба бар. Но бизнес класстын коэффициентин жанып турганын караңылачы, 2-1ге чейин жанып, ондай сон болот. Эртең, короче, свадьба бар, ЗАГСка чыгыш керек, саат 12-ге барып алыш керек, турганда жатып укташ керек бүгүнчү. Бара албай калсам уят болуп калам андай жерге, ушундай турганда. А так таң аткыча урсам бир 20 миңди жөн урат элем да. Ушундай. Анда өтөлө жаман болуп кетет эле 20 мың көрө берсем. Ушундай. Эми видеодо көрүшкөнчө тургандар.